Саламатсыздарбы студенттер, бүгүнкү сиздермен өтүлөтүн жана тақырыбымыз спорттук курал-саймандардын жарамдуулугун текшерүү тартиби. Спорттук курал-саймандардын жарамдуулугун текшерүү дене шынықтыруу сабактарында коопсуздукты камтамасыз этүүнүн негизги шарты. Убактылуу текшерилмеген куралдар жаракатка, жазатайым окуяга әкелүүгө мүмкүн. Текшерүүнүн максаты, яғни куралдарды текшерүүнүн негизги максаты булар жаракаттын алдын алуу, сабактын коопсуз өтүүнүн камтамасыз этүү және куралдардын дурус әрі узак колдонулуун сактоо. Куралдарды текшерүү убактына келетін болсак, сабак башталар алдында жана курал колдонор кезде және узак убакыт пайдаланылмагандан кийин және жарыс немесе бакылоо сабагы алдында міндетті түрдө курал жабдыктарды текшерүүбүз керек экен. Көрнекини текшерүү келетін болсак, сынган, жарылган, майыскан жерлеринин болмауы. Экинчи, бекиткичтердин, яғни бул, буранда, аркан болууга. Және үчүнчү, курал бетинин тегиз, өткүр, кырсыз болууга. Төртүнчү, тоозуу деңгейинин коопсуздук нормадан аспауы. Практикалык текшерүүнү келетін болсак, куралда аз жүктемени байкап көрүү, козголмалуу бөлүктердин эркин әрі дыбыссыз жұмыс істеуі. Үчүнчү, тайгак эместигин текшерүү. Және төртүнчү, салмак пен өлчөмүнүн стандартка сай болуу керек болуп табылады. Эгерде акау аныкталган жагдайда биринчи не иштөөбүз керек? Куралды колдонууга тыйым салынады. Келесі, мугалимге немесе жооптуу тулгаага кабарланады. Және курал жөндөөгө немесе ауыстырууга жиберилет. Және акау аныкталган жагдайда осы берилген тапшырмаларды орындообуз керек болуп табылады экен. Жоопкерчилик кимде болот? Жоопкерчилик, яғни бул жерде негизги жоопкерчилик бул окутуучуда. Экинчи, және студенттерди акау байкаса бирден кабарлоо тийиш. Мисалы окутуучуда болот. Жана сабак башталар алдынан баштап бүкүл жоопкерчилик бул окутуучуда болот. Студенттердин жаракат алып калмауына кадагалоо керек болуп табылады. Ортунда спорттук курал-саймандардын жарамдуулугун жүйөлүү текшерүү, коопсуз сабак, тиімді жаттоо және жаракатсыз орта кепілі. Яғни сабактын баардыгын жаракатсыз керек болуп табылады экен. Одан кийин сиздерге берилген жалпы тест сурактары, яғни берилген 10 тест сурак орындаймыз. Ар бир суракка, яғни дұрыс жообуна 3 баллдан берилип отурулады. Осы берилген тесттерди орындаймыз. Лекцияны жазабыз. Одан кийин тестти орындаймыз. Одан кийин сиздерге сабак боюнча тапшырмалар, яғни берилет. Яғни биринчи тапшырма ол теориялык тапшырма, яғни спорттук курал-саймандарды текшерүүнүн 3 негизги эрежесин жазыңыз. Яғни алдагы убакта биз өткөн лекцияда булардын жалпы текшерүүнүн жалпы 3 эрежесин жазабыз. Одан кийин талдоо тапшырмасы. Неліктен акыбы бар куралды колдонууга болмайды? Муну 2-3 сөйлеммен жазып жооп бересиз. Эмне үчүн болмайды? Солардын баардыгын түшүндүрүп жазып беребиз. Және үчүнчүсү тапшырма, практикалык тапшырма. Бул жерде өз сабагыңызда колдонулатын бир спорттук куралды тандап, кандай текшерүү жүргүзүлүү керек экенин жазыңыз. Яғни ар кайсыңыз бир тандап алган спорт түрлөрүңүз бар. Сол спорт түрлөрү боюнча кандай текшерүүлөр жүргүзүлүү керек? Сону жазамыз. Мисалы айтатын болсок, волейболдун топтун желени, эч кандай шишкасы бар жогуна, солардын баардыгын текшеремиз. Груша, мисалы, боксерлор болотун болсо, сол груша асылып турганы дурус па? Жыртыгы бармы, жокпу?
колуп аткан перчаткаңыздын баардык жери дурус па, сонун баардыгын текшере отуруп, ошондой текшерүү жүргүзүлүшү керек. Ушундай мисалдар жасап өтөбүз. Бүгүнкү такырыбыбыз ошо. Назарларыңызга рахмат.